Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар? Бүгүн биз силер менен адам жана коом сабагынан жарандардын бейпил турмушу жөнүндөгү теманы өтөбүз. Бул сабакта укук коргоо органдары, алардын иш-аракеттери жөнүндөгү жаңы маалыматтарды алабыз. Алган маалыматтарды турмуш менен байланыштырып, бири-биринен эмнеси менен айырмаланаарын билүүгө көнүгөбүз. Мыкты коомдун мыкты жараны болууга тарбияланабыз. Ошондой эле негизги компетенттүүлүктүн, предметтик компетенттүүлүктүн негиздерине таянып, күтүлүүчү натыйжаларды, көрсөткүчтөрдү ишке ашыра алсак, анда биз сабагыбыз максатына жетти деп эсептесек болот. Балдар, бул сабакта жарандардын бейпил жашоосу үчүн өлкөбүздө кандай укук коргоо органдары иштээрин билебиз. Мыйзам тарабынан белгиленген укук тартибин бузган адамдарга карата мамлекеттик мабжурлоо чараларын колдонуу аркылуу калктын таламдарын ар кандай кол салуулардан коргоочу уюмдар укук коргоо органдары деп аталат. Буларга прокуратура, ички иштер органдары же милиция, улуттук коопсуздук органдары жана финансы полициясы кирет. Балдар, булардын ар бирине бирден токтолуп, алардын милдеттерин таанышалы. Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык прокуратура органдары, аткаруу бийлигинин органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан мыйзамдардын так аткарылышын көзөмөлдөйт. Ошондой эле изин суутпай издөөнү, тергөөнү жүзөгө ашыруучу органдар тарабынан мыйзамдардын сакталышын дагы көзөмөлдөйт. Жазык иштер боюнча соттун чечимин аткарууда жарандардын жеке эркиндигин чектөөгө байланышкан мабжурлоо мүнөзүндөгү чараларды колдонууда мыйзамдардын сакталышын дагы карайт. Мыйзамда белгиленген учурларда сотто жарандын же мамлекеттин кызыкчылыктарына өкүлчүлүк кылат. Сотто мамлекеттик айыптоону ишке ашырат. Эгерде мамлекеттик органдардын кызмат адамдары кылмыш жасаган учурлар болсо, алардын ишине тергөө жүргүзөт. Ал эми ички иштер органдары же милициянын кандай милдеттери бар? Ички иштер органдарына Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлиги, областтардын, шаардын, ага баш ийген ички иштер башкармалыктары, шаардык, райондук бөлүмдөрү, айылдык бөлүкчөлөрү, милиция окуу жайлары, мекемелери жана уюмдары кирет. Ички иштер органдарынын атайын бөлүмдөрү бар. Мисалы, кылмыш издөө, тергөө, мамлекеттик автоинспекция, коомдук тартипти сактоо жана башка бөлүмдөрү бар. Милициянын райондук бөлүмүндө жашы жетпеген өспүрүмдөрдүн иши боюнча атайын инспекциялар иштейт. Силер билесиңер, бул инспекция мектеп окуучулары менен дагы тынбай иш-аракеттерди жүргүзөт. Ички иштер органдарынын милдеттери өтө көп. Коомдук тартипти сактоо, кылмыштуулукка каршы күрөш жүргүзүү, инсандын жана коомдун коопсуздугун камсыз кылуу. Азыркы мезгилде балдар, бул ички иштер органдары өтө катуу милдеттерди аткарып жатат. Же болбосо өлкөбүздөгү карантин киргизилген абалда булар өзгөчө эрдик менен кызмат кылып жатышат. Андан кийинки орган Улуттук коопсуздук комитети. Бул органдар мамлекетибиздин коопсуздугун чет өлкөлөрдүн чалгындоочуларынан, ошондой эле өлкөнүн ичинде мамлекетибиздин негизине зыянын тийгизе турган кылмыштардан сактайт. Бул уюмдун иши өтө жооптуу иш. Булардын ишин биз ыйык милдет деп атасак болот. Улуттук коопсуздук комитетине каалоочулардын бардыгы иштей албайт. Буларга
өзүнүн ишин өтө так билген, аларга коюлган милдетти абийирдүүлүк менен аткарган, билимдүү, өлкөсүн сүйгөн, эң мыкты тандалган адистер гана иштей алат. Андан кийинки дагы бир уюм бул финансы полициясы. Өзүңөр тарых сабагынан билесиңер балдар, ар бир мамлекет салыктын эсебинен экономикалык проблемаларын чечет. Салык өндүрүү боюнча салык инспекциясы жардам берет. Бул мамлекеттин бийлик органдарын, укук коргоо органдарын, куралдуу күчтөрдү, саламаттыкты сактоо, билим берүү, социалдык камсыз кылуу мекемелерин мамлекеттик бюджеттин эсебинен каржылоону камсыз кылат. Азыркы мезгилде айрым бир жеке адамдар, мекеме ишканалар салык төлөөнөн качкан учурлар бар. Ал эми салык төлөөдөн качкан фактылар кылмыш болуп эсептелинет. Мындай учурда аларга финансы полициясы жардамга келишет. Же болбосо мындай аракеттерге каршы күрөшүү үчүн жана экономика чөйрөсүндөгү кылмыш менен күрөшүү максатында финансы полициясы түзүлгөн. Балдар, сабактын бышыктоо бөлүмүндө биз укук коргоо органдары эмне кызмат кыларын билдик, жана кандай органдардан турарын үйрөндүк. Прокуратура органдарынын милдеттери кандай экендигин өздөштүрдүк. Милиция органдарынын башкы милдети кандай экендигин түшүндүк. Ошондой эле улуттук коопсуздукту сактоо органдары жөнүндө билдик. Финансы полициясы эмне милдет аткарарын жана кандай максатта түзүлгөндүгүн үйрөндүк. Эми үй тапшырмасы. Балдар, силер Салаевдин мамлекет жана укук окуу китебинен 31 параграфты, Эсенкановдун адам жана коом окуу китебинен 13 параграфты окуп үйрөнүү менен интернет булактарынан укук коргоо органдарынын иш аракети жөнүндө маалыматтарды топтоп көргүлө жана менин WhatsApp номериме жөнөтүп же ушул группага чыккыла. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү кырдаалды эске алып, келгиле биз дагы өз салымыбызды кошолу, өлкөбүздүн активдүү жараны бололу. Биздин салымыбыздын урааны үйдө бол. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.